Кемин районунун Коңур жайлоосунда мал баккан Уран Акматов октябрь айынын аягында үйүр жылкыларын жоготуп алган. Байкеси Тилек Токторбаев ал мурда да 7 жылкысы жоголуп, Казакстан менен чектеш аймактан таап келгенин айтты. Кемин районуна караштуу Боролдой айылынын жайлоосунда, Коңур жайлоосунда 3 жылдан бери жайгышы жайлоодо болчу. Ошокто эле вагондон көзөмөлдөп эле карап турчубуз. Аякта 3 үйүр жылкы бар болчу. 3 үйүр жылкынын 17 башын бөлүп айдап кеткен, биринчи поток кеткенде. Андан кийинкисинде дагы бир үйүрдү айдап кетет, коштур жылкыларды. 34 баш дагы урдап кетти. 34 баштан тышкары 7 башты Казакстандын чегарасынан, границадан, сеткадан таптык, жайлоонун башынан. Казак менен Кыргыздын чегарасынан, бирок Казактын территориясынан. Ошондо азыр 7 башы табылды, 51 башы табылбай атат, 51 баш табылбайт. Тилек мырзанын айтымында ийниси багып жаткан үйүр жылкылардын ээси башка. Аларга жоголгондо эле кабар берилген. Учурда баарлап издеп жатышат. Бул эми туугандар бирөөнүкүн бакчы байкем. 3 жылдан бери бирөөнүкүн бакчы, 3 үйүртең ошо бирөөнүкү болчу. Бирөөнүн малы ошондо азыр ал жылкынын ээси эмне деп атат? Төлөп бергиле деп атабы, же кандай чогуу издешип атабы, эмне деп сүйлөшүп атат? Чогуу издешип атат. Ал милиция кызматкерлери менен кошо бирдикте издеп атат. Биз аттар менен машиналар барыбыз жабылып издеп атабыз. Бул жер Казакстан менен чектешкендиктен жылкылар алардын жерине өтүп кетиши мүмкүн деген ой менен барышкан. Бирок чек арадан өтө албай келишкен. Бийликтегилер чек ара боюнча маселебизди чечип берсе жакшы болот эле. Малыбызды айдап келе албай калабыз деген оюн айтты. Чек ара кызматкерлери ылдый таптак экен, азыр кар жааганда аякка турбайт экен суукка, ылдый көчүптүр. Бизге деле бир карап коет экен. Кайсы числоодо жоголду, анан милиция кызматкерлерине арыз жаздыңар да, алар эмне деп атышат? Эми милиция кызматкерлерине арыз жазганда карап атабыз, издеп атабыз эле дейт, анан буга чейин дагы ушундай жайлоодон мал жоголгон фактылар катталды беле? Буга чейин 10 үй жоготулган, жана Симинтал породасындагы 10 үй жоголгон. Алда милицияга катталган, но бирок табылган жок. Ушул чек араны биздин немелер чоңдор чечип берсе жакшы болот эле. Малдар кирип кетет, аркасынан кирип айдай бербайсың. Малдарды уже казактар түнү менен айдап кетип калса деле биз кире албайбыз да уже. Ары кире албайбыз. Азыр Казакстандын территориясына кирип издөөгө мүмкүнчүлүк жок сиздерде? Жок, мен таможняларга бардым, паспорт менен кыргыздардан сурап, таможняга чейин кирип, казактардан неметсем, только энең же атаң болсо, мүмкүнчүлүк бар экен. Буга чейин социалдык тармактарда казакстандык жаран бир нече жылкыларды таап алганын, ээси көрсө алып кетүүсүн айтып, видео жарыялаган. Видеодон кийин эле бизден мал баккандар териштиришип, бирок жылкылар башка казактар жоготкон жылкылар болуп чыккан. Көптөн бери айтылып, сүйүнчү анан табылды деп ар кандай роликтер ойноп атат. Ал Казакстандан чыккан жылкылар экен. Казак ээлерине чыктык, ээлери табылды. Ал эми Кыргызстандан боюнча дагы бир 50 жылкы деген ал Прогресстен чыккан, Токмок жакта Прогресс айылынан чыккан. Ага да барып изилдедик, ал талаада жүрүптүр. Ал кайрымалык адамдын жылкылары болуп чыкты. Биздин жылкылар түбөрдү менен жок, көргөн билгендер деле жок болуп атат. Анан бул табылды, наркы берки деген бул жалган неме болуп атат да. Эми маалымат болуп атат, элдин баары эле азыр бизге жөнөткөн роликтин баары табылды деп эле эски роликтерди кайра жөнөтүп атышат. Биздин алдыда кое берген роликтер ушундай табыроо менен жоголду жылкылар. Табыроолордун баары аттын кашкасындай эле таанымал. Угуп билсеңер, көрүп калсаңар шуга кабарлагыла. Ассаламу алейкум, группа. Кто меня смотрит? Меня зовут Уран. Я потерял точно таких табун, 51 штук. Такими табрами
с азотом, эмблемы Барселоны. У всех такое табро имеется. За хорошую информацию есть хорошее вознаграждение. Дам 1 000 000 тенге. Братский народ казахи. Пожалуйста, если сможете, можете скинуть в группу, либо лайк поставите, пожалуйста. Лайканите, я эту видео, ссылку отправлю в Инстаграм Мал Саудасы. И там есть внизу номер. Он со мной созвонится. Пожалуйста, помогите. У всех имеется такие табро. Вот. Эмблемы Барселоны. Мы сделали табро это с азотом.